Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Бир эл, бир түндүк номинациясынын жеңүүчүсү Улуттук телерадио берүү корпорациясынын кабарчысы Айсулуу Асанбекова. Керемет Кыргызстан номинациясынын жеңүүчүсү ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясынын кызматкери Аскар Маратов. Салык өнүгүүгө салым номинациясынын жеңүүчүсү Акчабар медиа порталынын башкы редактору Мария Индина. Билим келечек номинациясынын жеңүүчүсү Кут билим гезитинин редакциясы. Сыйлык алуу үчүн редактор Алимжан Алибеков чакырылат. Куттуу элет номинациясынын жеңүүчүсү Улуттук телерадио берүү корпорациясынын Ысык көл телеканалынын кабарчысы Гүлбарчын Молдоева. Мекен жана мен номинациясынын жеңүүчүсү Мир мамлекеттер аралык телерадио берүү компаниясынын кабарчысы Аида Аматбекова. Мекендештер номинациясынын жеңүүчүсү YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Кыргызстанда чыгарылган номинациясынын жеңүүчүсү ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясынын кабарчысы Рахат Кыдыртокоева. Сергек жашоо номинациясынын жеңүүчүсү Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин жетекчиси Елена Череменина. Таза мекен номинациясынын жеңүүчүсү эркин журналист Улан Эшматов. Мейкин сыйлыгынын алгачкы жеңүүчүлөрү сиздердин ийгилигиңиздер мамлекеттин алдыга жылышына жана жоопкерчиликтүү журналистиканын өнүгүшүнө кошкон зор салым болуп саналат. Мындан аркы түйшүктүү ишиңиздерде ийгиликтер коштосун, калемиңиздер ар дайым адилеттүүлүккө жана чынчылдыкка эл үчүн кызмат кыла берсин. Рахмат сиздерге. Көңүл бурганыңыздарга.